Абдулкасим рахималлах таала болуш керек. Мен унутуп калбасам, ошол адам айтат: эгерде адамга күнүнө сыноо келбесе дейт, анын жашоосунда рахат жок дейт. Көрсө адамга сыноо келип турбасачы, адам бышпайт экен. Адамдын жашоосу бир тузу жок кошулган тамак сыяктуу экен. Аны айтат: эгерде ушу сыноо келген болсо, сен ошону көтөрө ала турган болсоң, сен дейт эмне болсоң, адам болдуң дейт. Эгерде ошол сенин башыңа келген жакшылык болсо, сен ошону көтөрө алсаң, сен адам болдуң дейт да. Демек тууганым, сен башыңа келген нерселерге, сыноолорго чөгүштүн кереги жок экен. Бир эле нерсе. Унутпашыбыз керек. Бардык нерсенин аягы бар. Жакшылыктын дагы аягы бар, жаманчылыктын аягы бар. Кудай таалам каалап койсо бул дүйнө бүтүрөт, каалап койсо субхана ахиретке калтырып коет. Кааласа субхана муну бүтүрбөй туруп, сен жаныңды алып коет, кааласа бүтүрүп туруп жаныңды алып коет. Бул дүйнө ушундай нерсе туугандар. Ошон үчүн келиңиздер иншалла. Эгерде биз жашообузда